Assalamu alaikum, урматтуу Нуркейжи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, кутмандуу кушак күнүңүздөр менен туугандар, достор. Көңүл буруңуздар эми. Кезектеги Kia K5 выкуптан өткөрүп берип атат. Мана чалып аткандар. Достор, K5 алат элем, же камера алат элем, Comfort Plus алат элем, выкуптан өткөзүп бергендер барбы деп өткөндө бир 5-6 адам чалдыңыздар. Мына сиздер үчүн Comfort Plus туугандар. Басы деле арзан. Машинанын жалпы стоимосу 2 619 рубльга турат. Бул байкебиз миллион страховкасы менен 1,80 тегерек өткөрүп койду. 800 000 бересиздер, машинаны өткөрүп аласыздар. Кыргыз байкелерибиз, кыргыз акелерибиз алып чыккан лизинговый компания аркылуу. Тайыр деген буга чейин билесиздер. Так ушундай K5 престиж комплектацияны тартып чыгарганбыз. Видеолордун арасын көрсөңүздөр болот. 011 деген үстүндө лайт боксу менен. Ошол машиналар менен чогуу чыккан. Ошол машинаны мен өзүм эле жакын родной досум алган. Катташкан досум мындай айткандачы. Бул деле ошол акелерибиз алып чыгып берген K5. Ошол партияда чыккан K5. Так, ошондо туугандар, 800 000 бересиздер. Калган 1,819 рубльды канчага калды дедиңиз ушунда? Нар жагы 24 айда жабасыздар. 75 000 канчадан? 75 800дөн. Каска, маска полный ичинде экен. Эми ошол 800 000ди дейт. Туугандар, 500 000 же 600 000 берсеңиздер, калганын коюп берет экен. Кеттик анда. Так, кузов боюнча алгач ошол жана капотун көрсөтүп коелу. Ушул жеринде газельге аз-маз уруп алдым дейт. Көрдүңүздөрбү? Зазору бир аз кетип калган. Бирок жасатыптыр, некачественный жасап койгон. Көрдүңүздөрбү? Анан кошумча обязательно автотека башка эмеден текшересиздер. Азыр видеонун жүрүшүндө эмени көрсөтүп коебуз сиздерге. Винкодту. Так, кузов боюнча башка жагы таза. Көрүп турасыздар. 16-чы куюлма дискада өзүнүн родной, штатный. Жайкы дөңгөлөгү барбы? Жайкы дөңгөлөгү. Но все сезонка деп туугандар. Круговой парктрониги бар. Камера задний вид бар. Так, эми ички салону боюнча бунун комплектациясы комфорт болуп айтылат туугандар. Простой эмес, комфорт. Өткөндө сары Kia Rio чыгарганбыз. Комплектация простой. Ошол деле 3 миллион канчага турат эле. Ошол дагы сатылып кетти. Кимге насип кылган болсо, эртерээк жетишип калыңыздар. Сонун вариант. Так, комплектация боюнча бул жер зарядкалардын подогрев сиденья, подогрев руль, паркинг, камера, автомат коробка, двухзонный климат-контроль, кондиционер, монитору, простойдуку, туугандар, мынча эле болот. Мультируль, климат-контроль, круиз-контроль, пробеги 74 910. Кошумча бул жагында полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрический зеркаль, корректор фар, антибукс, капот и дальше. Көрдүңүздөр. Подлокотниги боюнча, салону боюнча поликтери жакшы. Салонуга бир сыйра чехол кийгизесиздер. Артык салонундагы таза. Сиздерге мотор жактарында бир сыйра көрсөтүп коелу. Бисмилла. Кеттик, капот жагын көрсөтүп коелу туугандар. Сиздерге эрте тарта калайлы. Так, меткалары бар жок ордунда. Азыр мотор жагындагы бир сыйра сиздерге көрсөтпөсөк, сол жагы винкод түзөс чыгарабыз азыр буюрса. Оң жак крылосу таза. Капот чечилген. Капотту жасаганда чечкен. Так, мына могу жерине жасаткан мынакей. Көрдүңүздөр, некачественный жасап койгон. Так, крылосу таза экен. Крылосу таза, бирок крылода шпаклевка бар экен. Могу жагынан тартып кой. Мен сиздерге болгондо көрсөтөйүн туугандар, анан жазбаңыздар. Шпаклевканын эмеси. Көрдүңүздөрбү? Могу жеринде жарак этиптер. Так, ошо крыло менен капот жасалыптыр. Так, калган жагы мотор ровно иштеп турат. Мотор жагын бир сыйра жууп тазалап аласыздар. Опа.
Так, документ боюнча уктуңуздар. Документ боюнча. Мына акебиз, ушул акебиз канча айдан бери айдап жүрөсүз? 6-7 ай болуп калды. 7 ай болуп калды. Ким деген Буга аты чейин берген эле? Тайыр деген брат. Буга чейинки билесиздер, жогоруда айтып өттүм, 011 деген K5 Prestige комплектациядагы K5'ти көрсөңүздөр, ошол видеодо дагы ушундай бир жагынан аз-маз дытып болгон машинени мен өзүм эле досум алган, родной досум. 011. Так ошол партияда чыккан машина экен. Ошондойбу? Катуу чети бирке урулган, действительно, бирок алмаштырылган эмес, запчасть кымбат эле алмалды. Өзүн эле мындай жасап койгон. Качественный эле жасап койгон мындай. Азыр эми арзандап калды, капот алып салса болот да, өзүнүн немеси кылыпчы. Вот, а машина эми мен такси айткан деле эмесмин, бала чакам менен нары бери жүрүп 70 миң эле жүргөм, 13 ай болду. 1 жыл 1 ай болду ровно. Кече 73 миң 10 күн мурун жасаттык страховкасын. 800 миң берсе өткөрүп бересиз. 800 миң берсе шуну өткүзөм, калганын төлөп алсын. 500 миң 600 миң берип туруп калганын коюп бересиз. Ушу 600 миң берсе 200 миң 50 миңден айына коюп бермекмин да. Биздин да өз нюанстар бар. Машина ушул эле, ушу жагы эле болбосо, капот жагы эле болбосо, калган бүт оригинальный запчасть салынган. Вот ушу капот эми алмаштырып коюш керек болду. Катуудар болгон эмес. Катализатор ордунда. Коробка, мотор кыйналган эмес. Мындай кыйнабай эле айдайм да, эми өзүм алгандан кийин. Вот. Ушул башка алганда алсын, айдасын. Болду. Туугандар, уктуңуздар. Кимге туура келсе, карап көрүңүздөр. Басы деле нормальный. 2 миллион 600 турат. 2 миллион 619 миң рубль. Кимге туура келсе, пожалуйста. Сурагандар үчүн. Только любительдер, комфорт плюс. Только иштейм дегендер. Мына ушундай. Бүгүнкү видео ушу менен жыйынтык бар. Кийинки видеодон жолугушканча.